Таң атпай өкмөттүн Ош облустук өкүлчүлүгүнө Керкидан айылынын тургундары келишти. Алардын бири эле талабы бар. Эмне үчүн Коңуш өлкөгө Керкидан суу сактагычындагы тилкенин берилгенин жергиликтүү эл билишкен эмес. Мына ушуну тактоо талабын коюшту. Төмөн айыл өкмөтүнүн Керкидан айылына келдик. Кече ошо граница боюнча кичине тополоң чыккан эле. Буякта баш менен сүйлөштүк. Что мурда бизге такталбаган жер деген эле, азыр булар такталган, чечилген деп айтып атат. Жер алмашуу боюнча келишимге 2017-жылы эки өлкөнүн президенттери кол койгон. Ага ылайык Керкидан суу сактагычы тараптан 400 гектардан ашыгыраак жер Өзбекстанга, ал эми Ош-Арван жолунун жанындагы Өзбекстандын 400 гектар жери Кыргызстанга берилмей болгон. Бирок тургундардын мындан кабары жок болгондуктан нараазачылык болуп жатканын айтты. Эми ошо кабары жоктугунан кээ бир немелердин жетпей калган үчүн ушу чыгышып атат да. Эми бул мурда Союз мезгилинде Керкидан көлү Союз 1 болуп турганыбызда Керкидан көлү ошол жерге курулган. Ошол жерде Өзбекстан возмещение берген 700 гектарын ашыкчы, калган 400 гектар жердин маселеси эми жакын арада чечилиш керек. Чечилгенден кийин ушул маселе bir orunga koyulат. Ушул нерселерди билбеген эл кечээ күнү Өзбекстан тарап Керкидан суу сактагычына жакын аймакты тосуп, жол салуу иштери баштаганына каршы болуп, 300гө жакын жергиликтүү тургундар нааразычылык билдирип чыгышкан. Чегара боюнча серепчи Саламат Аламанов билдиргендей, жер алмашуу боюнча тургундарга ачык маалымат берилбегендиктен ар кандай күмөндүү ойлор жаралып жатат. Демаркация иштери эки тараптуу жүргүзүлүп, ар бир иш документке тиркелип тастыкталышы керек. Демаркациялык жумушчу топтор түзүлөт. Демаркациялык түзүлөт. Аны ошолор ишти чогуу алып барыш керек. Жанакындай bir metr ayakka, 1 metr bu yaka geçip kaldı degen sözler çıkmaz için çoğu жүргүзүп koordinatların santimetrine çeyin taktap durup her bir mamıga özünçe dokument түзүлөт. Her bir mamını 3 tarafından süretle tartıp albümü çaptaydı. Demarkasiya degen ошондой жумуш. Ошондуктан bir taraflı demarkasiya кылып атат десе, ал демаркация эмес. Эскерде кетсек, 2015-жылы бул маселе көтөрүлүп, Араванын Керкидан суу сактагычындагы 400 гектардай жерди Өзбекстан тосуп алганы кабарланып, жергиликтүү эл нааразычылык акциясына чыккан. Райондун калган аймагындагы чегара тилкелеринин баары такталып бүткөн. Ажибай Пайзидин уулу, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.